Кана айтыңыз. Эмнеге Кыргызстан Так. аферисттердин өлкөсүбүз? Аферисттер элдерден акчаны чогултат да отуруп алышат түрмөгө. Интернетте ачсаңыз, бул любой адам бүгүнкү күндө азыр деле мен ачып карап атам да, мошенникке кирсеңиз эмне чыгат экен? Чыкпай отуруп алышат ошол жерде, соттошуп отура беришет жыргап коюпчу. Акырында по пробацию бул акчаны бере албайт экен деп чыгып кетет да. Акыйкатсыздык. Как будто Кыргызстан это страна мошенников и аферистов. Эмнеге Кыргызстанда аферисттер көп? Эмнеге Кыргызстанда ар кандай түрдөгү аферисттер ачылат? Эмнеге Кыргызстанда башка жарандардын, башка өлкөнүн жарандарына паспорт алуу жеңил жана оңой? Эмнеге биз ушул нерселердин баарына азыркыга чейин көз жумуп келебиз? Биз жогорку кеңеш бияка келатканда эмне деп келебиз? Биз гарантпыз деп келебиз, туурабы? Биз гарантпыз. Биз силерге, жарандарга гарантия беребиз. Силер алданбайсыңар. Силер биз коргоп беребиз деп келебиз да. Эмнеге колубуздан андай нерсе келбейт? Алмаз Акунжанович. Эмнеге келбейт? Мен силерге элементарный эле бир примерди ачып берейин. Бир биткоин, бир балекет деп ачыла баштаган бир аферисттерчи. Алар мындай казинодой болуп ачылат да, кооз кылып туруп мындай сонун кылып туруп ачышат. Офисине кирдим дагы, жалгыз бала, Алмаз Акунжанович. Офисине кирдим да сразу аферисттер мындай эле көрүнөт. Офисине кирип туруп айттым, бир жума берем жабылгыла дедим. Жабылбадыбы? А эмнеге килейген өкмөт ошол нерсени кыла албайт? Изилдеп көргүлө, мына көбөлөрүңөр күлүп атасыңар мөрдө. Изилдеп көргүлө, ачылган. 2022-жылы ачылган. Бир жумада жабылган. Килейген өкмөт ушунун баарын карай турган нерсе эмнеге ушундай нерселер кылып кое албайт? Ар бир өңөрдө, коллегалар, урматтуу, 90 депутатпыз бул жерде. Ар бир өңөрдө строй компанияга алданып калган тууганыңар бар. Таанышыңар бар. Ар бир өңөрдө. Мен баарынан сурап көрдүм. Баарында көчөдөгү кишилердин ар бир адамда тууганы бар экен. Бүт жерде ошондой, мына Шайырбек Кыдыршаевич мынакей, менин коллегам азыр мыйзам долбоорун жазып атат, электрондук тамекилер боюнча запрет кылалы деп. 2 жыл болду. Мен Инзравдын артынан кууганыма. Жазып бергиле. Бул обязательно мен жаза турган нерсе эмес. Бир иштетип көрөйүн дедим да. Жок, бүтүп отурушту. Анткени Кыргыз элинин ден соолугу кимге керек? Жогорку кеңештин депутаттарына керек. Өкмөткө кереги жокпу Кыргыз элинин ден соолугу? Өкмөт ушинтип Кыргыз элин алдатып коюп, көчөдө калтырып коюп, дагы бир чогулуш кылайын деп атам мен могу жазында. Марттын аягында, апрелдин баштарында келип бериңиздер өкмөт. Ал жерде 10 миңдей адам чогулат. Бир объекттен эгер 4 миллион, 12 миллион доллар чыккан болотса, бул жерде деген миллиардтар жатат. Ал миллиардтар какта экен? Алмаз Акунжанович айтайын, мен муну изилдей баштагандан кийин билдим. Ал миллиардтар Дубайда экен. Ал миллиардтар башка өлкөлөрдө экен. Булар бизден нал чыгарат экен да, ошол жерлерге барып туруп инвестиция кылып туруп жатып алат экен түрмөгөчү. Изилдесе болот да ушуларды. Ушул акчаларды таап чыкса болот да. Следовательдер мындай иштерди алгылар келбейт экен, Алмаз Акунжанович. Анткени баш ооруйт экен мындай иштер менчи. Бул ишти казып чыгыш, аягына чыгыш оор экен. Келсе көбүнчөсүн албай коет экен. Алсын ошолорду. Комиссия түзүп, ушул ишти аягына чейин алып барып, буга кантип көз жумуп коебуз, канча нерсеге көз жумуп келип атабыз. Мына ыксаң калды ошол бойдон, миллиондор жок, кана тапкан жокпуз эчтекесин. Бир 20-30 миң долларлык счетунан немеге арестке коюп койгон өкмөт. Болду. Аякта миллиондор. Кайсы миллиондор, калган миллиондор какта экен, эч ким изилдегиси да келген жок, тапкысы да келген жок. Ошол себептен строй компанияларга алданган, жабыркагандар боюнча ошол неменин алдына айла жок экен, ушинтип суранышыбыз керек экен, ГКМБнин алдына бир комиссия түзүп, ошо элдерге кантип жардам бере алабыз? Бир жол жардам берип көрөлүчү өзүнүн элибизге, аягына чейин. Жөн эле сөздөр менен эмес, биякта жогорку кеңештин трибунасынан бир жогорку кеңештин депутаты сүйлөп коюп, анан кийин макул деп коюп туруп, анан кийин жок болуп кетпейт, аягына чейин чыгып көрөлүчү. Ушул акчаларды изилдеп таап көрөлүчү. Может, жана дольщиктерге кайра бере алабыз ошол акчаларды. Ачуулан айткан мен 100% түшүнүп атам, анткени бизге аябай көп бүгүнкү күндө Google'да ачсаңыздар мошенник анан Кыргызстан десеңиз,
Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Бүт жанакы алдаган строительный компаниялар чыгат, жанакы фонддор чыгат, МММге окшогон организациялар чыгат. Анан элестетиңиз, сыртта отурган инвестор мүмкүн каражаты бар, ашыкча каражаты бар, анан сиз айткандай жанакы 500 стартап күтүп атат, каражат керек деп айткан адамдар, сырттагы инвесторлор карап алып ойлойт, бул страна аферистов экен депчи. И никто не защищает инвесторов, страна аферистов. Жалаң шылуундар келет экен бияка деп, надежный эмес экен деп интернетте ачсаңыз, бул любой адам бүгүнкү күндө азыр деле мен ачып карап атам да, мошенники кирсеңиз эмне чыгат экен. Как будто Кыргызстан это страна мошенников и аферистов. И ошондо деген сиз айтып атасыз, мына 500 стартап турат, каражат күтүп жатат дейсиздер. Бул 500 стартап эмнени күтүп атат? Бул 500 стартап ичиндеги өзүбүздүн балдарыбыз болсо, алар деген негизги өнүккөн дүйнөдө, мындай экономикасы өнүккөн дүйнөдө, инвесторлорду колдойм деген дүйнөдө деген, ал жерде деген ошол стартаптарга арзан кредиттерди уюштуруп беришет мамлекет тарабынан. А силер улам бирдемени ойлоп атасыңар, а под ногами то, что происходит, ишкерлерди сөзүнүн ачыгы канча жылдан бери мораторий киргизсек деле ишкерлер тоноп жатат, жартысы камалып жатат. Ошол жөнүндө барып жетекчилериңер айтпайсыңарбы? Зачем мы это все велосипед придумываем? Я не думаю, что Кыргызстан биз жаңы бир нерсени ойлоп чыгабыз. Дүйнө жүзүндө болгон нерселерди түзө албайлыбы? Анан эң негизги нерсе мына венчурный фонддордун реестрлери. Кто будет проверять источники финансирования, происхождение капиталов? Же бул мыйзам менен туура айтып атат да менин коллегаларым. Еще больше аферисттерди алып келейин деп атасыңарбы? Бул деген еще больше отмывка денег кылдырайын деп атасыңарбы? Потому что могу мыйзамыңарды окуп караганда ушунчалык удобно для аферистов жазылып атат да. Для мошенников, для преступников, кээ бир мамлекетти тоногон, мамлекеттик кызматтын аркасы менен, мамлекеттик бюджеттин аркасы менен байыган адамдардын отмывание деньги атайы ачылган венчурный фонддор болуп калат аягында. Бул да бир 5-10 жылдан кийин сиздер жоопко тартылып каласыңар. Азыр биринчи жылдын башында деген чоң мыйзамга кол коюлбадыбы? Дай бог, у нас сроков давности по таким преступлениям коррупционным не будет. Понимаете, кто придумал, виноваты вы будете. Зачем вам это? Поэтому мен ойлоп атам, бул жерден коллегалардын сунуштарын туура источники происхождения киргизсеңиздер, пожалуйста, 100% депутаттарын баары колдоп берет. Палатада да бирде суроо бербейт. Происхождение капитала деген маселени мына бизде деген УКМК кармап атпайбы? Докторлор да кармап атат, мына дагы бир эме кээ бир мамлекеттик кызматта иштегендер кармалып атат. Происхождение капитала. Акчаны каяктан алдыңар деген суроо. Ушул инвесторлорду просто откуда деньги зин деген суроо берилсе эле, ошол суроого жооп алынса, пожалуйста. Ички да инвестициялар болот, сырттан да келген инвестициялар таза болот, мошенниктерден да биз арылабыз. Жөнөн жолем какой-то общий шапка жазып алып, анан бир жумадан келгенде кайра эле депутаттардын баарын кыдырып чыгып, анан биз колдоп беребиз. Четко надо расписать обязательно происхождение капитала. Хотите добропорядочное государство, хотите мында репутация нормальный болсун деп мен түшүнүп атам да, жетекчиликте сурап атат да. Целый ошондо силердин кызматыңар кандай болуп калат? Жалын Муратбекович, Кыргыз Республикасынын президентине карашы инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары. Келтеген инвестициянын улуттук агенттигине эмне кармап атасыздар деген суроо берилип атат сизге. За что мы вам зарплату платим деп. Ошондуктан бул мыйзамды алып келип атасыңар. Бирдемени мындай, ушул мыйзам келсе буюрса мына чуркап келип баары акчалар менен бизге бизнес ангелдер келет дейт. Бирок эң жөнөкөй мисалы региондо отурган, айылда отурган биз жөнөкөй кыргызстандыкты алайлы да. Ошол адамга келип туруп, эми ал түшүнбөгөн жөнөкөй карапайым адам болсо, мен бизнес ангелмин десе, ал киши бул эмне деген деп сурайт да. Бирок тигил айтат, мен бизнес ангелмин деп. Ал мен спонсормун дебейт да. Спонсор дегенге мүмкүн бирөө ишенет, бирөө ишенбейт. Мен бизнес ангелмин десе, ал киши деген анча мынчасын түшүнбөй, анан айтат, бизнес ангел деген мына могу сиздин мыйзамыңарда алып келет да, айтат. Могу мыйзамдар боюнча мен жанакы жериңдин 51%-ын же акцияңды мага жаздырып бер деп, ошентип элибизди алдайт анан. Ошентип еще больше мындай чакырчылыкка батпагандарын айылдарда батырып өтөбүз да. Поэтому мен ойлойм, бул сураныч
тактагыла, но самое главное происхождение капитала. Хотим порядочный, добросовестный, ошол түпкү алынган акчасы, происхождение, источник финансирования кайдан деген жазып келсеңиздер, көп нерсе мындай мен ойлойм жакшылыкка өзгөрөт да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Бүгүн 30 январь 2025 жыл. Уулум Мухаммад 3 жылдан бери ушу аппарат менен жашайт. Башында аппараты бар. Аппаратын алмаштырганга бизге $15,000 керек болууда. Ошондуктан сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Уулум Мухаммад ушу басып кетүүсүнө салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Кыргыз элине кереги тийген балдардан болсун дейм. Көптү көрсө көл болот дейт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам басып кетсин элдин катарында. Азыр менин балам 3 жаштан өтүп 4кө карап кетип атат. Мектепке чыгайын дегенде эле убакка жетип калды. Баса албайт. Баламды басуусын каалайм мен дагы. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Менин реквизит номерлерим бардыгы өзүмө караштуу. М-банк Кымбат деп чыгат. 3197. Ушул эле номерде о деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендер Надырбек деп чыгат. 7933. Ал өзүмдүн иним Россия өлкөсүндө дворник болуп иштеп жүрөт азыркы учурда. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Бизге берген жардамыңыздарга сиздерге эки эселеп кайтсын. Бизден кайтпаса да Аллах тааламдан кайтсын.